эми мага ихсан жөнүндө айтып бер деди. Ihsan бул сен Аллахты көрүп турганыңдай ага сыйынууң. Сен аны көрбөсөң да, ал сени сөзсүз түрдө көрүп турат деп жооп берди. Анда башка суроолорду сурап, тастыктап мечиттен чыгып кетти. Умар радиаллаху анхуга бул Жебрейил периште силерге диниңерди үйрөтүү үчүн келди деп айтты. Bismillahirrahmanirrahim. İslam Online audio sabaqlar jinaga. Bismillahi ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Umar radiyallahu anhu mınday dep aytat. Күндөрдүн биринде biz Allah'tın elçisinin janында olturgan elek. Ошол учурда жаныбызга аппак кийимчен, чаштары капкара болгон бир адам келди. Анын кейпинде мусапырлык белги да жок. Эч кимибиз аны тааныбайт да экенбиз. Ал келип эле Аллахтын элчисинин тизесин тигизип, колдорун сандарына коюп олтурду да: "О Мухаммад, мага ислам жөнүндө айтып бер" деди. Аллахтын элчиси ислам бул Аллахтан башка сыйынууга татыктуу Кудай жок экендигине жана Мухаммад анын элчиси экендигине күбөлүк берүүң, намазды толук аткарууң, зекет берүүң, Рамазан орозосун тутууң жана күчүң жетсе Каабага ажылык кылууң деп жооп берди. Жанагы адам туура айттың деди. Биз анын суроо берип, кайра өзү тастыктап жатканына таң калдык. Андан кийин ал: "Эми мага иман жөнүндө айтып бер" деп сурады. Аллахтын элчиси иман бул Аллахка, анын периштелерине, анын китептерине, анын пайгамбарларына, акырет күнүнө жана жакшылык менен жамандык тагдырдан болоруна ишенүүң деп жооп берди. Ал адам туура айттың деди. Анан: "Эми мага ихсан жөнүндө айтып бер" деди. Аллахтын элчиси: "Ихсан бул сен Аллахты көрүп турганыңдай ага сыйынууң. Сен аны көрбөсөң да, ал сени сөзсүз түрдө көрүп турат" деп жооп берди. Бул адам ушул суроолорду сурагандан кийин жана да башка суроолорду сурап, тастыктап мечиттен чыгып кетти. Бул хадистин негизинде ислам дининде эң өзөктүү негиздер мына ушул 3 негиз болуп саналат. Алар ислам, иман жана ихсан негиздери. Ошондой эле жалпы ислам дини мына ушул 3 негизден куралат десек да жаңылышпайбыз. Бул улуу 3 негизди үйрөтүү үчүн эң улуу периште Жебрейил периште менен улуу пайгамбар бул уммөттүн улуу сахабаларына, дин жеткирүүчүлөрүнө, сахабаларга үйрөтүштү. Мына ошондуктан бул хадистин акырында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Умар радиаллаху анхуга бул Жебрейил периште силерге диниңерди үйрөтүү үчүн келди деп айтты. Пайгамбардын доорунда бул 3 негиз бекемделип, андан кийинки кылымдарда бул 3 негизге ар кандай илимдер окулуп келди. Ал илимдерге китептер жазылды. Ислам негизине бардык фих илимдериндеги китептер жазылды. Иман негизине бардык акыйда илимдериндеги китептер жазылды. Ал эми ихсан негизине да жүрөктү тазалаган китептер жана таасирдүү окуялар айтылып келди. Бирок бул негиздерди ар кандай жамааттар ар түрдүү кылып окушкан. Кээ бир жамааттар фих илимдерине гана басым жасап, акыйда негизине жана жүрөктү тазалоо негизине анчалык маани беришпей келишкен. Ал эми кээ бир жамааттар болсо жүрөктү тазалоо негизи менен гана алек болушуп, фих илимдерин жана акыйда маселелеринен кабарсыз болушту. Акырында келип отуруп, аларда акыйкат менен шарият бири-бирине каршы келе баштады. Жүрөк абалдары менен чыныгы абал бири-бирине каршы келе баштады. Эгерде алар бул 3 негизди бирдей алып кетип, бирдей окушканда, анда аларда мындай карама-каршылыктар жаралбайт эле. Андыктан бул 3 негизди мусулман адам баарын бирдей алып кетиш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жана сахабалар, ошондой эле ахлу сунна аалымдары бул 3 негизди
бирдей теңдикте алып кетишкен. Анткени Аллах Таала айтат: "Huvallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikma." Аллах сабатсыз коомго өздөрүнүн бир элчи жиберди. Ал элчи аларга Аллахтын аяттарын окуп берет эле жана алардын жүрөктөрүн жаман сыпаттардан тазалайт эле. Ошондой эле аларга китепти жана даанышмандыкты үйрөтөт эле. Бул аятты карай турган болсок, пайгамбарыбыз үммөтүнө Куран китебин жана даанышмандыкты үйрөтүү менен бирге жүрөктү тазалоону да үйрөтөт эле. Андыктан динин окуган, динин үйрөнгөн мусулман адам бул үч негизди бирге алып кетиш керек. Ошондой эле бул үч негизди окууда негизги илимий булактар болуп, Куран жана сүннөт болуш керек. Фих жана акыйда илимдеринде биздин Ханафи мазхабта сөзсүз түрдө аят хадистер негизги булак болуп саналат. Эгерде хадис алсыз болуп, жакшы бекемделбеген хадис болсо да, кыяска же акылга салынып өкүм алынбайт. Кайрадан хадис алсыз болсо да этибарга алынат. Ошондой эле үчүнчү негиз жүрөктү тазалоо негизинде да алгачкы булак болуп Куран жана сүннөт болуш керек. Кайсы бир аалымдын же оолуянын тажрыйбасы же кандайдыр бир түшү булак болуп бере албайт. Бул үчүнчү негизде Риядус Солихин китеби жазылган. Бул китептеги аят хадистер жүрөк абалдарын оңдоого жана жүрөк абалдары оңолгондон кийин адамдын адеп ахлагына чыгуусуна түрткү болгон аят хадистер топтолгон китеп. Ошондой эле бул негизде Имам Мунзиридин Таргиб ва Тархиб китеби жазылган жана башка ушул сыяктуу көптөгөн китептер жазылган. Риядус Солихин китеби Таргиб Тархиб китебинен аяттарды кошкондугу менен жана хадистердин көпчүлүгү бекем, сахих хадис болгондугу менен жакшыраак деп эсептелет. Жүрөктү тазалоо негизи адам баласы анысыз жашай албай турган бир негиз. Мына ошондуктан ислам дининен алдыңда кээ бир адамдар жүрөктөрүн тазалоо үчүн ар кандай жолдорду ойлоп табышкан. Тарыхта исламга чейин христиандар жана яхуттар жүрөктөрүн тазалайбыз деп өздөрүнө көптөгөн жакшы иштерди арам кылып алышкан. Кечилдикти ойлоп табышкан. Алар өздөрүнө адал тамактарды арам кылышкан жана аялдарга үйлөнүшкөн эмес. Бул нерселерди Аллах аларга буйруган эмес. Бирок алар өздөрү чыгарып алышкан. Ошондой эле азыркы кездеги жер бетиндеги башка диндер да, буддисттик жана индустардын диндери да жүрөктөрүн тазалайбыз деп денеге көптөгөн азаптарды беришет. Бирок булардын кылгандары алардын жүрөктөрүнө эч кандай пайда бербейт. Эгерде биз жүрөктү тазалоо негизин пайгамбарыбыз көрсөтүп кеткендей аткарсак гана жүрөктөрүбүз Аллахка жакындап бейпилдикти табат.